Арбагыла урбаттуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көрүүгө абдан кубанычтамын. Бүгүн 5-бөлүк Өзбекстан тарыхы геосаясий жаңылыктарды калтырып салды деп ойлогула туугандар. Сиздер менен Искендер Шаршеев, саясаттануучу жана экономист. Геосаясатта да көп мындай аябай кызуу нерселер болбой жатат, бирок баягыдай эле баары Иран менен АКШ тирешип жатышат. Ал эми эң негизгиси ошо бүгүнкү күнү Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш бир башкача кетип баратат. Ошо Өзбекстан тарыхы бүткөндөн кийин ошого көңүл бурат окшойм, анткени Украина жеңчүдөй түсү болуп калды. Орусияда убактылуу тынчтыкты орнотуу боюнча да сөздөр чыга баштады. Бул нерсе укмуштундай эле жаңылык туугандар, анткени бул деген кичинекей ушундай Украина өжөр айтканын бербеген, өзүнүн билгенин бербеген ушундай мамлекет, килейген державаны ушул басаңдаттырып салабы. Ошо тарыхта ошо биринчи жолу ушундай нерсе болот. Эгерде ушул нерсе аткарылып кетсе, килейген өлкөнү, аябай экономикалык жактан күчтүү, бирок инновацияга көп көңүл бурбаган өлкөнү, экономикасы начар, бирок инновацияга аябай катуу көңүл бурган жана элин бириктирген кичинекей өлкө ушинтип токтотобу. Ошондой нерсе болсо, бул деген дүйнөлүк прецедент болот. Бул деген ошо мурунку Орус империя же болсо азыркы жаңы Орус империясынын ошо убактысы аяктап бараткандай ушундай нерсени көрсөтөт да. Ар бир империя өзүнүн убактысын менен бүтөт. Дал ошондой эле мисалы үчүн жер жүзүндөгү күн эч качан батпаган Улуу Британия империясынын да күнү бүткөн. Бир кездерде колониялар баары бөлүнүп кетип, өзгөчө мамлекеттер болуп калган да. Ким билет эми, бирок эгерде мындайдан карасак, Орусияда шанстар бар өзүн сактап калганга, өзүн кармаганга шанстар чоң эле, анткени Орусия дагы эле күчтүү мамлекет. Эгерде тынчтыкка жана инновацияга көңүл бурса, эч ким деле жеңе албайт. Бул мамлекетте өтө бай болот, укмуш бай болот да, бирок ал үчүн аларга ошо бийликке акылдуу жаштар келиш керек болот. Ойлонгон мындай өлкөгө пайданы алып келели деп яхта, футбол клубтарын сатып албай, ашыккан акчага анын ордуна ошол шаарларды салып, ар бир Орусиянын шаарын Дубай кылса, анда бул Орусияны эч ким деле жеңбейт, эч качан деле ыдырабайт да. Бирок ошондой жолго барыш оңой эмес жолго бул жерден толук аң сезимди өзгөртүш керек да, толук бийликти алмаштырыш керек. Толук ушундай акылдуу адамдарга биринчиликти бериш керек да. Ал үчүн чоң жумуш керек. Анда эмес Өзбекстан тарыхын өтөлүк. Бул 5-бөлүк. Бул деген өзбек хандыктары бийлик үчүн күрөш жана Орусиянын келиши болот. Бул маал 16-кылымдан 20-кылымдын башына чейин камтыйт. Ушу кездерде билесиздер, өткөндө бүттүк элек шейбанилер келе баштады. Кыпчактар, Дашт-и Кыпчактын талааларында мурунку печенектер орустардын сазайын берген, мурунку кумандар венгрлердин сазайын берген, анан венгрлердин өзүнүн арпаттар хандар болуп калып, азыркы мажарлардын, Венгриянын ошо элитасы кыпчактар. Ошол кийлеген мейкиндикте Монголиядан баштап, азыркы Монголиядан баштап, азыркы Венгрияга чейин ушундай жайыт кылган, талаанын баарын өзүнүн жайыты кылган ушундай кыпчактар күчкө кирип жатат ушул кезде да. Миңдеген жылдар ушул кыпчактар ушундай ушул жерде жашачы. Аларды Европада кумандар дечи. Европада жазуу кодекс бар, кодекс куманикус деген. Бул деген ошол кыпчактардын, кумандардын жалпы маалыматтары да, кандай эмне кылган, Европада кандай хандары болгон, ушу боюнча жазылган аякта, сот кийимдери, тактикасы боюнча. Анан ушул кыпчактар Шейбани хандын тегерегинде жыйнала башташат. Шейбани хан же болбосо Шейбани деп кийинкилер жазып атышат да. Ошол кездерде Шибан дечи, Шабан хан өзү ошо Алтын Орда талкалангандан кийин, Тимур империясы талкалангандан кийин ушул жерден талааларда калдыктарды, Алтын Ордонун калдыктарын бириктирген, ошол эле кайра Чыңгыз хандын алыскы тукумдарынан, кудалаш тукумдарынан ушундай чыккан адам болот. Жана ал кыпчактардын күчүнө таянып баштайт. Бир кездерде монголдор ошо кыпчактардын Котян ханды кубалап,
аны менен согушуп ал баш ийбей монголдорго, аны Орусияга чейин жебе менен Субатай тукалап келип туруп, Катян хандын кудалары Орусиянын ошо князьдары болгон, алар жыйналып туруп ошо монголдорду куалайсып калкадан салгалашып жеңилип калышкан эле да. Анан ошол Катян аларга сызданып качып кумандары менен, кыпчактар менен, половцы деп коет орустар аны, половцы. Ошол половецтер Польшаларга чейин барып, Польшанын элитасына кирип кетишет. Жана ошо мажарлардын элитасына кирип кетишет аскер болуп. Бирок ошо тукумдары, Чыңгыз хан тукумдары аралашып кыпчактар менен акырындап Шейбани хандын заманы келет. Шейбани хан бул деген темириттер алысырагандан кийин Дашт Кыпчак талааларында Абул-Хайр хан менен ушундай бирге болуп келген хан болот. Дашт Кыпчак талааларында Казакстандын азыркы жергесинде жана ошол Каспий жээгинде Абул-Хайр хан ошол эле Чыңгыз хандын тукумдарынан, чөбөрө кыбыраларынан бийликке келет. Абул-Хайр хан ошо элди бириктирейин деп туруп бириктире баштайт жана ошонун ичинен дагы азыркы Шаш, Ташкент, азыркы ошол Фергананын түндүк тарабы, түндүк батыш тарабы, ошол Самаркандка жакынкы жерлер, азыркы Каркалпакстан, ошол жерлердин Бостандык району, мисалы Казакстан, ошо бүт баарын жерлерине Абул-Хайр хан болот. Абул-Хайр хан ушундай бийлигин бекемдеп атканда жергиликтүү майда барат султандарды кекем кыскан. Ошондуктан Жаныбек жана Керей султандары ошол Казакстан, азыркы баягы түндүк Казакстан тарапка өзүнүн элин көчүрүп кетишет. Анын ичинен да кыпчактардын бир бөлүгүн. Жана ушинтип Казак хандыгынын башаты башталат. Дал ошол убактарда алгачкы жолу өзүн эркинбиз деп жарыялап, мындай түшүнгүлө туугандар, Казак деген ат кайдан келип чыккан? Көп материалдарды окудум, ар кандай теорияларды окудум, бирок эң негизги теория ушундай экен да. Кайсы бир хан жакпаса сага, сен эркен адам болоң деген келсе, сен деген өзүңө окшош эр жигиттерди аялдарың менен кошо көтөрүп алып туруп айтат экенсиң, мен деген казактыкка кетем деп, казактыкка кетем деп. Мен казак болом деп кетет экенсиң дагы, анан ошол барып туруп ошо казак болуп жашайбыз деген элдерге кошуласың. Ал жерде таза демократия, акта башчы бар, атаман деген, аталык атаман деген. Аталык атамандын астына киресиң, айтасың ошо сен менен кошо иштели, атаманды шайлайбыз жыл сайын, же болбосо 5-6 жыл сайын, же качан керек болсо ошондо шайлайбыз. Эгерде эски атаман өзүнүн ишин алып бара албай калса, анан бирге ханга баш ийбей жашайбыз деп. Ошондой адамдар, жаш балдар, үйүнө батпаган, мүлк албаган, мураска ээ болбогон, эч кимге бир да ханга кызмат кылгысы келбеген ошондой адамдар өзүн казак деп туруп кетип калчу экен талаага, тоого, кайсы жерге. Дал ошентип Дондогу адамдар ошол Чыңгыз хандын тукумдары кырылгандан кийин Темирландын аркасынан казак болуп кетишкен. Дон, ошол эле Украинадагы элдер казак болуп кетишкен. Ошол эле казарлардын тукумдары казак болуп кетишкен. Анан кийин ошол казактарга славяндар кошулчу, ошентип анан украиндиктердин казачествосы пайда болот да. Дал ошондой эле Царьдан Чиберге качып туруп казак болуп кеткендер бар. Казачество деген бар да азыр. Ал эми алгачкы ошо Абул-Хайр хандан качып Жаныбек менен Керей биз да казакпыз деп өзүн жарыялаганда казак эл пайда болот да. Ошол дал ошол эле заматта Абул-Хайр элестеткиле азыркы Өзбекстандын жергесин башкарып отурат. Абул-Хайр хан мындайынан карасак, эгерде Абул-Хайр ханды казактарга жабыштырсак, анда Казакстандын территориясы азыркы Өзбекстандын жарымы болуп калат да. Ошондой болуп калат. Ошон үчүн мисалы үчүн азыр геналык изилдөөлөрдү өткөрүп атканда каракалпактар же болбосо ошол печенектердин же болбосо половецтердин бир түрү, бир мындай эли, ошол эле кыпчактардын бир эли, аны орус кээ жазууларында тарыхый черные клобуки дейт каракалпактар. Ошол черный клобуктар көп учурда дал ошол жаңы Москва князьдарына, ошол Иван 3-чү, Иван 2-чиге кызмат кылышкан бир кездерде да. Анан ошолор дагы гендер боюнча каракалпактар, казактар, өзбектөр бул бир эл болуп чыгып атат. Анан дагы кызыктуусу туугандар, жакында эле жаңы генетикалык изилдөөлөр чыкты. Алар боюнча өзбектөр бизге да аябай тууган болуп чыгып атат. R1, R1, A1 гаплотип, гаплогруппа боюнча
өзбектөрдө 30%. Бир эле айырмабыз, өзбектөрдө J деген да гаплогруппа бар. Ал деген аларды арабтарга жана ошол жөөттөргө жана перстерге жакын кылат. G деген гаплогруппасы бар. Ошол таджиктерге жакын, күрттөргө жакын жана ошол С2 деген гаплогруппа бар. Бул деген монголдорго жакын, казактарга жакын жана бизге жакын. Мындайын айтканда, өзбектөр бул деген казактар менен өзбектөр бул бир эл. Элестеткиле. Казак менен өзбек бир эл, анан аябай жакын кыргызга тууган да. Казактын жарымы кыргыздын генотибине таандык болсо, казактын жарым эли бул кыргыздын эле генотиби. Дал ошондой эле өзбектүн 30% эли бул ошол эле кыргыздар да, кыргыздардын генотиби. Ошондой азыр чыгып атат, изилдөөлөр дагы албетте көбөйүш керек, гаплотипти дагы сынга алгандар көп чыгып атышат азыр гаплогруппаларды. Ошон үчүн ошол сынды да чыдайлы көрөлү, илим эмне дээр экен, бирок тууганбыз кыскасы. Казак, кыргыз, өзбек бир тууган. Ошондой болуп атат да. Өзбектө кичине ошол ошол жакынкы чыгыш же биз үчүн жакынкы батыштын генотиптери бар үчүн алар кичине айырмаланат да, бирок бир эл. Дал ошол жылдары бир эл болуп турган. Абул Хайыр хан бийлик жүргүзүп туруп, анан 1500 жылы Шейбани хан Маверанахрга келет. Маверанахрга келип, Шейбани ошол Абул Хайрдын туугандашы Чыңгыз хандын чөбөрө кыбыраларынан келип туруп, анан келгиле бийликти мен колума алам. Бийлик Тимуридтердин бийлиги алсырады. Тимурдун уулдары, неберелери бийликти аткара албай жатышат. Күч деле жок экен, аскер кылбайт экен. Ошо Улукбек кезиндеги аскер күчтөр түзүлбөптүр, жалаң илимге кирип кетиштир. Буларга күчтүү бийлик керек, эмесе ыдырашат. Мына эли да эркин болуп, бири-бири менен чабышып турат деп туруп, кыпчактардын жарымын жыйнап алып туруп, Шейбани хан Маверанахрга кирет. Ошондо Шейбани хан күчтүү экен, анын колунда күч экен, кылычтар бар экен, кыпчактар бар экен деп Бабурдун ушу өзүнүн туугандары, хандаштары, кандаштары акырындап аны мындайынан атканда мындай чыккынчылык кылып туруп Шейбани ханга өткөрө берет бийликти. Анын сырткары ошол дагы бир нерсе белгилүү, ошо бир кездерде мурунку хандын аялы же болбосо мындайын айтканда күңү, мындай аял статусу эмес, мындай эле жөн эле кандай десем, токолу да, токолу келип ошол Шейбани ханды: мен сени сүйүп калдым, келсең мен Самаркандтын эшигин ачып берем. Сен болсо келип туруп ошо мени аял кылып ал, анан менин балдарым хандын тукумуна кириш керек деп айтат. Шейбани хан ошол катты алып алып айтат: бул эме жакшымын, бул деген тагдыр өзү мага белекке берип аткан турбайбы Самарканд деп туруп, ага да сүйүү катын жазат, аябай жакшы кылып туруп. Ал сүйүү катын окуп алып, ал аял ошол Самаркандтын эшигин ачып берет. Ушинтип Шейбани хан аскан менен кирип алып туруп, Самаркандка ийгилге кирип алат да. Бирок ал аялды чын эле аялдыкка алат, бирок расмий ханзада тууган аял катары кабыл албайт. Баары бир анан башка ошо темирлердин мындай даңазалыраак, аты жогорураак турган ошол аялды катын кылып алат жана ханым кылып алат да. Анан албетте ал мураскерлерди төрөчү. Тиги аял болсо ушинтип аты жоголуп кетет. Ушинтип ушундай чыккынчылыктын ичинен Шейбани хан жеңил кыпчактарды баш кылып Өзбекстанга кирип, анан шаардан артынан шаарларды алып баштайт. Жарым көчмөн түрк уруулары оазистерде отурукташат. Ушул Шейбани хандын эли келет. Шейбани хан кыпчактарга бийлик берет, байлыктарды берет. Ушул Маверанахрдагы эң акча көп алып келген ишканаларды тапшырат. Ушинтип баштап атканда бир маалда эле ошол кыпчактардын кээ бирелери бири-бири менен аябай начар карын катнашка өтүп кетет. Ошол ар кайсы хан берип аткан байлыктарды талашып. Ошондо тескерисинче Шейбани хан кыпчактар экиге бөлүнгөндөн кийин кыпчактардын бир тобу менен кыпчактардын экинчи тобун Шейбани хан куугунтуктай баштайт. Ошентип кыпчактардын бир тобу кайра Казакстанга ошол Жаныбек менен Керей Абул Хайр хандын аймагына качып кетишет. Анан Жаныбек менен Керейдин жанында болуп калышат. Ошон Шейбани менен чаташып кеткендиктен. Кыпчактардын башка тобу бекем отурукташат ушул жерден. Анан Шейбани хан Чагатай тилинде ыр жазган Бахрул Худо деген чыгармасы белгилүү. Ушинтип Самаркандты 1500 жылы алса, Бахрул Худону 1508 жылы жазса,
ошол 16-жылы өзбек этнонимі бекемделет. Шейбани хан негизи монгол күчтө болгондо орустар келип ошо Орусияны, Москваны башкаруу үчүн жарлыктарды монгол хандарынан алып кеткен кезде Чыңгыз хандын өзүнүн ушундай небереси болгон Өзбек хан деген. Өзбек хан деген небереси дал ошол мисалы үчүн Москваны башкарганга Иван үчүнчүгө ушундай жарлыкты берген. Жарлыкты бергенде Иван үчүнчү куда түшкөн анын кызына. Өзбек хандын кызы Канчака барып туруп ошол Ивандын аялы болгон дагы, андан көп ошо Орусиянын ошо кездеги хандары тараган. Ошол кезде ошол Канчаканын үкөк баш кийими аябай мындай алтын менен ар кандай жасалгалар менен жасалган. Кийин Орусиянын шапка манамахасы болуп калган. Кээ бир тарыхчылар айтып атат, ушуну анан Орусиянын хандары дейт бийликке келгенде аялдын баш кийимин ошол орус ханга кийгизип, жаңы ханга шапка манамаха орустардын тажысы болуп калган да, хандыкка отурганда ошол тажыны башка кийип туруп, анан хан кылыччу экен орустар, падыша кылчу экен. Көп жылдан бери ошону кийин кээ бир тарыхчылар айтса, кой бул уят болот, бул жатпайт, улуу державага жарашпайт, ушинтип айтпаш керек. Канчака Өзбек хандын кызынын баш кийими орусиялык падышалардын тажысы болгон деп айтуу туура эмес деп тарыхчылар ушуну тазалаган. Ушуга каршы чыгышкан, расмий тарыхтан муну түшүрүп салышкан. Шапка манамаха деп гуглдап көргөрө, ошол көрөсүңөр, бул кадимкидей кыз кишинин үкөгү. Үкүк канаттары эле жетишпейт да үстүндө. Ушинтип Өзбек хандын урматына ошо биздин биз ошол Өзбек хандын тукумубуз деп Шейбани элин өзбек деп аттай баштайт. Дал ошол Шейбани хандын кезинде өзбек деген сөз алгач пайда болот да. Ал деген сөз ошол келип жергиликтүү Майранахр эл менен аралашкан кыпчактарга таандык болот. Дал ошентип кыпчактар өзбек болуп калат да ошол Майранахрдын ичине. Анан ошол Шейбани хан Бабурду кубалайт. Тимуридтердин баарын бийлик колунан жулуп алып турат. Бабур согуштан качып, согушкусу келбей, ага дагы ушундай мындай кишилер көп мындай жардам бербейт го деп ишенбей өзүнүн кишилерине, анткени чыңкычылыкты көрүп, Бабур Ошко качат. Ошто Сулейман тоодо бир нече күн отурат. Бир нече күн ошол отуруп туруп, анан Шейбани артынан аскерлерди жибергенде Афганистанга качат, Гератка качат. Гератка качып туруп Афган шахынын 25.000 аскери менен ошо жерге качат Бабур. Ошол жерден жанакы мен өткөн чыгарылышта айткандай Замбиректерди Осман Пашадан алып, ошол Замбиректер менен анан Дели султанатын багындырат. Индия менен согушат жана жеңет. Бирок негедир Бабур эч качан кайра Ферганага келип туруп, согушуп такты алып алам деген жок. Бабурдун аябай катуу көңүлү калган, өзүнүн жердештеринен, өзүнүн мекендештеринен көңүлү калган Бабурдуку. Анан эч качан ошо алар мени чыккынчылык кылды, алар мени каалашпайт, мен алар менен эч качан кайра хандыкка түзө албайм, мен аларга хан боло албайм, менин букаралыгымдан чыгышты деп Бабур жаңы букаралык курам деп ошо Дели султанатын басып алгандан кийин бекем ошол Делиде отуруп калат дагы, Индияны башкарып калат. Дал ошол заманда улуу Могол империясы түзүлөт. Андан кийин бир нече жыл, 3-4 кылымга чейин ушундай убакытта британиялыктар келгиче Бабурдун тукумдары Индияны башкарып турат. Ошондуктан Бабур дагы бул A1 генетикасы. Индиялыктарда урду, хинду тилдери түрк тилдерге өтө бай, түрк сөздөргө. Бабур ошентип анын аскерлери индиялыктар менен аралашып, түрктөштүрүп салат Индияны. Азыр деле индиялыктардын кээ бир сөздөрүн байкасаңар кайра эле түрк тилдерине окшош. Ошентип Оштон барып туруп Индияга самоса деген тамак келет, самсы. Жана башка ошондой да урду тилдерин карасаңар аябай көп окшош табасыңар. Интернетте толуктар ошондой видеолор. Урду тилинде ошо пакистандык жана индиялыктар кыргыздар менен же казактар менен же өзбектер менен сүйлөшөт, анан көп окшош сөздөр табылат. Шейбанилар тушундагы Бухара хандыгы ошол 1599-жылга чейин Шейбани Бухарага көчүрөт, Борбор калааны. Анан ошо 1539-жылга чейин
Анан анын тукумдары хандыкта бийлик тукум кылып башташат. Абдулла хан экинчи адабий чөйрө 3 тил өрчүйт аябай. Убайдулла хан тушунда борбор Самаркандтан Бухарага көчүрүлөт. Абдулла хан экинчиде заманында 1557 жылы 1598 жылы медреселер, мечиттер, мончолор, кербен-сарайлар, жаңы көпүрөлөр кайра курулат, кайра Самарканд калыбына келет. Почта байланышын уюштурушат. Монгол империясы Чыңгыз хан кезиндегидей ямдардан ошол ямщик деп орустардын да сөзү бар. Ямдарды уюштурушат. Дыйканчылык менен соодага өтө көңүл бурушат. Адабият түрк, перс жана араб тилинде негизи өнүгөт. Эгерде араб тили Куран окуганга, намаз окуганга колдонулса, ошол көбүнчө жана мусулманчылык иштерин жасаганга, парс тили адабиятка колдонулса, бүт шахадалар, бүт баягы мындай парс тилиндеги касыдалар, рубаилер баары тең ошол ырлардын түрлөрү да. Рубаи, касада жана башка ушундай түрлөрүн көп ушул жазышат. Алар болсо дал ошол парс тилинде жазылат. Парс тили адабий тил деп эсептелинет. Бирок күнүмдүк тил жашоого жана башкарууга түрк тили эле болгон да. Түрк тили, азыркы өзбек тили дал ошол кезде, азыркы мисалы үчүн өзбектү ошол кездеги заманга алып барса, кыргызды деле алып барса, казакты деле алып барса, соодон түшүнмөкпүз. Эмне деп сүйлөп атканын баарын соодон түшүнмөкпүз. Анан Хива хандыгында Шейбанилер учутушундагы Хорезм Хива хандыгы пайда болот. 1598 жылы Амударьянын багытын өзгөрүлүп кетип өзү. Эски борбор Үргөнчтөн соң четтеген соң борбор Хивага көчүп кеткен. Амударьянын нугун Чыңгыз хан өзгөрткөн. Ошол нугун өзгөртүп туруп Үргөнчтү чөктүрүп салган. Ошону жасагандан кийин монголдор ал Амударья кайра башка нукту өзүнө таап кеткен. Жана чоң шаарлар Үргөнчтөн алысыраак агып баштагандан кийин, албетте ошол шаарды дагы мындай кала боло турган шаарды Хивадан кура башташат да. Жана ошол Хива хандыгы пайда боло баштайт. Анан Хивада борбор, эски борбор болуп калат, экинчи борбор. Араб шахиттер династиясы келет Хорезмди ошо башкарганда. Абул-Гази Бахадыр деген хан эски өзбек тилинде түрктөрдүн санжырасын жана түркмөндөрдүн санжырасын жазат. Ошол түпкү жагы Хорезмдер, түркмөндөр аябай жакын, өзбектөр дагы түркмөндөр аябай жакын. Анан Ичан кала, Куния, Арк жана башка күмбөздөр Хиванын архитектурасын өзөгүн түзөт. Хива борборго толугу менен 1598 жылы айланат жана Шейбанилерди Абул-Гази хандын тукуму алмаштыра баштайт да, бийлик ушинтип көчүп кетет. 1603 анан 1664 жылга чейин ушинтип Абул-Гази хандын тукуму Маверанахрга бийлик кылып калат. Ошондо Фаргана кайра Шаш тарабы кайра көзөмөлсүз калат. Абул-Гази хан көп көңүлдү Хивага бургандыктан ушул жерде бийлиги алсырай баштайт. Ошондуктан бул жерден жаңы ушундай кыпчактардын каны кайнап, жаңы бийлик пайда боло баштайт. 1709 жылы Минг урусунан чыккан Шахрух би деген би чыгат. Ферганага көз карансыздык бийликти негиздейт. Шахрух би ушу Минг урусун баш кылып туруп, ушу бийликти орното баштайт. Борборун Кокон деген шаарга курат. 1740 жылы чамасында бекемдетилет. Кокондо анан Кудаяр хандын кезинде кыпчактарды таза геноцид кылышат. Ошол жерде кыпчактар аябай катуу мындай чатак салып жүргөн эл эле да. Чатак салып эле ушундай эле мисалы үчүн бир кездерде бийлик талашып, бир кездерде байлык талашып, экономикалык эң бай базарларды өзүнө тарткысы келип, ушинтип эле чаташып тургандыктан ошо Кокон хандыгында Кудаяр хан ошо ким кыпчак болсо баарын кыргыла деп туруп кырдырып салат. Сынган кылычта Төлөгөн Касымбековдун да жакшы сүрөттөлгөн нерсе. Ошол кездерде Кокон хандыгында кыпчактарды жаман кырышат. Ошол Фергана өрөөнүндө. Кыргандан кийин кыпчактардын ошол аялдары эле калат, балдары калат. Эркектердин көбүн кырып салышат да. Кырып салгандан кийин кыпчактын каны калат Өзбекстанда, бирок кыпчактын сүйлөгөнү, тили ушу азайып калат ушул жерден.
ошо Төлөгөн Касымбеков деле жазып атпайбы, бийдай буудай деп айткандардын баарын кыргыла деп. Анан албетте Мадали хандын тушунда аймак Фергананын Ташкенттен жана түштүк Казакстанга чейин жете баштайт. Кокон хандыгы хандыкты түптөп атабыз, жаңы мамлекет түптөп атабыз, бизге салык керек, бизге букаралар керек деп. Букаралыкка өткүлө деп элди үндөшөт. Макул болбосо күч колдоно баштайт. Алгачкы ошо Кокон хандыгында сарбаздар жана сыпайлар болгон, парстардыкындай. Сарбаздар алгачкы ошо мылтыкты колдоно башташкан. Мылтык менен келип, Кокон хандыгы бул кадимкидей порох, ок дары менен өнүккөн империя болгон, хандык болгон. Алар деген ошо майда замбириктерди жасап, мылтыктар менен келип, аткылап, таш мылтыктар менен ушинтип жергиликтүү жаа менен жүргөн кыргыздарды жана ошол кезде пайда болуп калган казактарды багындыра башташат. Түштүк Казакстандын баарын басып алышат Кокондор, жана бүт Кыргызстандын аймагын басып алышат Кокондор. Ошондо Увайси жана Надира сыяктуу акын аялдар өзбек тилинде жазган ал кездерде. 19-жылында Кокондо 40 Маргаланда 10, Анжанда 6 медресе болгон. Медреселердин саны өсөт. Ошол эң күчтүү ханы Мадали хан деп эсептелинет 1821-1842 жылдары. Калк 2 миллионго чейин өсө баштайт тез. Кокон хандык саясий күч гана эмес, Фергананын медресе жана поэзия маданиятынын очогу болгон, бирок ошону менен бирге Кокон хандыгы биздин тарыхка аябай келишет. Кокон хандыктар бизге ошо келип туруп чептерди кура баштайт. 19-жылында баскынчылык жана боштондук күрөш башталат Кокон хандыгы менен. Кокон хандыгы чептердин тармагын курат Кыргызстанда. Каршылык көрсөткөн кыргыз баатырлар чыгат. Салык жана башкаруу системасынын көтөрүлүштөрүнүн хронологиясын карасак, ошол Ферганага кирип туруп Кокондор эмне кылышат? Минг ошо уурусу Кокон хандыгында кыргыз жерлерде аскердик саясий үстөмдүк системасын ушундай негиздешет. Алар чептерди ушундай кура башташат да. 1709-жылы Кокон хандыгынын негизделгенден кийин Ферганадан тышкары экспансия 19-жылдын башында башталат. 1820-жылы, 1830-жылы түндүк Кыргызстанды активдүү басып алып башташат. Алар деген түштүктөн тарай Ферганадан Көгарт, Нарын, Ысык көлгө чейин барышат. Түндүк тарабында Ташкент, Чүй, Токмок, Бишкек, Ысык көлдү барып туруп басып алышат Кокондор. Жана ошол азыркы биздин шаарларыбыз, туугандар, бул катуу кылат окшойт, катуу тиет окшойт бизге. Бирок тарых боюнча азыркы кыргыздын шаарлары бул Кокондордун чептеринин аталыштары. Ошондой болгон. Бул же Кокондор мурунку биздин кыргыздын ошол аталыштарын колдонушкан, чептерди атаганга, же болбосо кыргыздар ошо мурунку Кокондун чептерин аталышы боюнча шаарларды курушкан. Орус империясы кезинде Советтер Союзунда. Чептерди эмнеге курушкан? Акси аскерди көзөмөл кылышкан, ар бир чепте 20 аскер жайгашкан болчу. Салык чогултуу болгон, тынчтык убакта салыкты чогултуп турушкан. Соодага көзөмөл жасашкан жана мечиттер, медреселердин ичинде салышканда жергиликтүүлөрдү ушундай динге чакырабыз деп. Ошол кезде алар бизди аркалык деп башташкан да. Майранахыр ислам ишинде алдыда, ислам ишинин артында ошол түндүк кыргыздар деп айтышкан да. Силер аркада калдыңар деп. Эми аркалык деген сөздүн бир нече теориясы бар, баягы айылдар да бар, аркалык деген. Аны албетте талашпайын, сиздердин айтканыңар баары туура болуп чыкса керек. Административдик борбор, ошол наместниктердин резиденциялары болгон ошол чептерде. Анан эң биринчи чепти 1825-жылы курушат, Бишкек деп, Бишкек шаарынын негизи болуп чыгат азырда. Анан Токмок деген чепти курушат 1825-жылы. Үчүнчү ошо чепти Кара-Балтаны 1830-жылы курушат Кара-Балта шаарынын жанында. Чалдабар деген чепти 1830-жылы курушат Чүй облусунда. 1835-жылы Мерке деген таластан чепти курушат. 1835-жылы Аксу деген Чүйдө чепти курушат. Андагы Бишкек чебинде жалпы аянты болжол менен 6 гектар болот. Бийиктиги тамынын 7 метрге чейин курат. Тулкусу 8 метрге чейин. Дубалдарын чопок, кыш жана аралаш материалдардан жасашат, камыштан. Коргону майдаланган таш, ганч, суу толтурулган көр. Ичинде казармалар болот, аскерлер, сарбаздар, сыпайлар жаткан. Мечит, базар, түрмө, кампалар. Бишкек, Токмок, Куртка жана башка чептердин ушундай пландары ушундай болот да. Токмок чеби Тегингит урусунун жерлерине салынган.
Чүй өрөөнүн чыгыш бөлүгүн көзөмөлдөткөн. Чүй суусуна сол өзүндөгү башка чептер менен бирге иштешкен. Байыркы жибек жолунда жана Токмок шаар калдыктарынын жанында жайгашкан да. Стратегиялык маңиси Токмок чеби чүйдүн чыгышындагы жолдорду бүт баарын көзөмөлдөгөн, бириктирген. Бишкек жана Ысык көл багытындагы аскердик байланыш түйүнү болгон. Ошол Ташкенттен Бишкекке кетчи аскерлер, анан салыктар кайра артка карай Токмокко кетчи жана Ысык көлгө кетчи. Ушундай болгон. Нарын өрөөнүндө чептер ошол Куртка 1840-жылы курулат. Фергана менен Ысык көлдү байланыштырган жол. Кочкор 1845-жылы курулат. Ат башы 1845-жылы. Жумгал чеби 1845-жылы. Тогуз Торо чеби 1850-жылы курулат ушинтип Нарында. Анан чептердин коргонуу системасы: ички имараттар, мечит, казарма, базар, түрмө, сыртынан там. Анан тамдын астынан көр суу толтурулган чуңкурга сууну куюшат да. Дубалдар чопой кыш жасаман чоподон жасашат. Көрдү 5-6 метрге чейин терең, минарет байкоо үчүн, дарбазалар чыгыш түндүк түштүк. Ичинде мечит, казарма, казына, түрмө ошо жергиликтүү элди мусулманчылыкка алып келүүгө жана ушундай букаралыкка өткөрүүгө колдонулат, жана каттоолорду жүргүзгөнгө колдонулат. Анан кыргыздар албетте түштүк кыргыздар Кокон хандыгынын түзүмүнө кирип кетишкен. Түштүк кыргыздар тескерисинче ошол Кокон хандыкты түптөшкөн, негиздешкен. Түндүктөгү кыргыз уруулары болсо ошол Кокон хандыгынын келишин аябай сүйгөн эмес. Жана Фергана жана Чаткал кыргыздары эгерде Кокон хандыгында айрым кыргыз топтору саясий кызматтарга катышып өзбек элитасы менен бирдей укукка жакын абалда болгон болсо, саясий катышкан, бийликке жана кызматтарды ээлешкен, жогорку кызмат, аталык кызматтарын ээлешкен Фергана кыргыздарын. Түндүк кыргыздар болсо Кокон бийлигин шарттуу түрдө таанып, анан бир кездерде ошол көтөрүлүштөрдү уюштуруп баштаган. Россияга ошол жардамга кайрылышкан болчу учурлары болгон да. Анткени бир жагынан жаңы курулган Кытайда Цин империясы кысып атат кыргыздарды, түндүк кыргыздарды. Үстү жагынан жуңгарлар кысып атат. Казактар менен казактар бирге чүй тарабында казактар менен согуш кетип атат. Ошол кезде кыргыздар Алматыны басып алышкан. Алматы областы кыргыздардыкы болчу да ошол кезде. Анан казактар менен тирешүү, Абылай хан менен кандуу тирешүүлөр. Кыргыздын бийи Момун казактардын Абылай хан менен тирешип атат. Казак Момундун башын алып салган. Ушундай кечке согуштар болуп атат. Согуштар тынбай атат. Кыргыздар анан Орусия казактарга кол сала баштайт. Жана ошо Кенесары хандын заманына жакындай баштайт. Жуңгарларга биринчи орустар Замберек октары берип жардам берет. Жуңгарларды казак менен кыргыздар жеңгенде өзбектөр да катышкан жуңгарларга каршы. Дал ошо Минг династиясы Кокон хандыгы. Жуңгарларды Цин империясы кырып салганда 2 миллион кишини өлтүрүп. Анын арасында Энесали кыргыздар дагы. Чаншан кыргыздары же болсо Ала Тоо кыргыздары такыр эч бир мындай жардамсыз калган. Анан ошол Ала Тоо кыргыздары Кытай Цин империясы көлгө чейин кирип барыптыр, Боомго чейин кирип барып, биз басып алабыз дегенде каршылык көрсөткөн биздин ата бабалар. Казактар келип басып алып туруп, ушул силер деген Кенесарынын астына киресиздер дегенде чүйлүк кыргыздар ага туруштук берген. Ошол чүйлүк көлдүк кыргыздар, Сары Багыш уурусу, Бугу уурусу аябай катуу салгылаштан Ормон ханды дайындап, шайлап, хан көтөрүп каршылык көрсөткөн. Анан согуш бүтөөрү менен кыргыздар ич арада бири менен согуша башташкан. Ушу Боронбай менен Ормон ошол баягы кысталашып, жайытталашып ушундай согуш болуп кеткен. Ошунун баарын көрүп туруп, анан Кокондор айтат, силерде ынтымак жок экен деп. Кокондун букаралагына киргиле деп туруп кире баштайт да. Ошондо кыргыздар согуша баштайт катуу. Анан кыргыздардын ошол көтөрүлүштү уюштурган мурун жуңгарлар менен согушкан, азыр ушул жашына жетип калган 40 жаштын курагындагы баатырлар чыга баштайт. Тайлак жана Атантай агайыны баатырлар Саяк уруусунан ошол 1830-жылдан башынан баштап Кокондорго каршы согуша башташат. Анан Куртка чебин алышат. Үргөнчтүн Акмырзанын мисалы үчүн 650 аскерин талкалаган, ошол Үргөнчтөн келген Акмырза деген бийдин. Хандын жазалоочу отряддарын жеңген. Аны жазалаганга ошол Кокон хандыгынын атайын аскерлерди жиберишкен, ошо Тайлак менен Атантайдын башын алып келгиле деп. Ошол Кокон хандынын аскерлери сыпайларын, сарбаздарын Тайлак менен Атантай чачыраткан, баарын кырган. Алгачкы көтөрүлүш 1830-жылы башталат. Анан акыры ошол
катуу уланат да. Атантай Тайлактын бир тууганы катары аталат. Тайлактын өлүмү Кокондун тыңчысы аркылуу ууландырган деп баяндалат. Тайлакты өлтүрүш үчүн атайын уу беришкен да, жеңе албай күч менен уу берип өлтүрүшкөн акырында ошол баатырды. Анан Алымбек Датка деген ошол ферганалык Кокондорго биринчи ошол Алай өрөөнүндө каршы чыгат, 1845-жылы көтөрүлүш жасайт. Анан көтөрүлүш жасап туруп Кокондордун аскерлерин жеңгенден кийин кайра Кокондун хандыгынан элчилер келип туруп айтат: сен бизге сен күчтүү экенсиң, Алай кыргыздар азамат экен, бизге кызмат кылып бер андан көрө деп. Биз толук укукту беребиз, салык салбайбыз. Алай кыргыздар бизге кызмат кылсын деп туруп, ошол Алымбек Датка макул болот жана Датка наамын алат. Анжан вилаятындагы орун басар болот, Алайдын Даткасы болот. Алай жана Ош кыргыздар ири көтөрүлүшүн жетектейт. Дагы бир сыйра Кокондорго бир кездерде салыктарды салбайбыз деп туруп, кайра салыктарды салабыз деп туруп кайра келип өзүнүн ойлорун өзгөрткөндөн кийин көтөрүлүш жасайт. Анан Кокон бийлигин тааныбай өз алдынча саясат жүргүзүп, бир кездерде аталык наамына да жетип калат. Жана Кокондун хандыгы тескерисинче ошо өзүнүн душманына кийин бийликти тапшырышат. Ушундай да замандар келип калат да. Алымкул аталык. Ошол Алымкул аталык 1863-1865 жылы. Кокон тарыхында эң күчтүү кыргыз саясий ишмерлердин бири болот. Урусу Кыпчак, айрым маалыматтар боюнча Саяк. Кокон аскер башчысы болот. 1863 жылы аталык деген наамга ээ болот. 1863 жылы Бухара эмирлигин чабуулдугунан жандыкты сактап калган. Орус аскерлери менен кармашта курман болгон. Ошол так Алымкул аталык анан Кокондун аскерин башкарып туруп, Орусиянын экспансиясын тозот. Бул жерге Скобелев деген Черняев генералдар жиберилет. Чоң оюн башталат. Тиги тарабынан болсо ошол Британиялык империя парстарга кол салып, Палестинаны колго алып, араб өлкөлөрүн колго алып, Осман империясынын мурасын чайнап жаткан кезде ошол англиялыктар Индияны басып алгандан кийин Оганстанга жол алышат. Оганстанга жакындады, Борбор Азияга жакындап келаткан деп уккан царь жанталашып, Борбор Азияны мен басып алышым керек, британиялыктардан эрте деп, ушул Скобелев менен Черняевди Борбор Азияга алып барат. Дал ушул кезде азыркы баягы 9-майда тагынган, силер эгер менин угуучуларым тагынат экен, ошо аябай кичине мени сестендирет. Ошо Георгий ленточкасы дал ошол кезде берилет. Медальга тагынат за походы в Среднюю Азию деп Скобелев Черняевке, алардын аскерлерине. Георгий лентасы кийин гвардейская лента деп аталган Советтер Союзунда. Өңү түсү форматы толук Георгий лентаны ошол кайталайт. Георгий лентасы алгачкы жолу орустардын баатырларына ушу Борбор Азияны алгансыңар деген ушул наам катары медальга тагынган лента. Аны азыр болсо 9-май деп кийип жүрөбүз кээрлерибиз. Бирок дал ошол Алымкул аталыкка каршы согуштан, салгылаштардан ошол жеңген аскерлерге, Орусиян аскерин ошол Георгий лентасы ыйгарылган. Ошондой Алымкул аталык белгилүү. Байтик Канай уулу, Байтиктин айыл Бишкектин үстүндө дал ошол Кокондорго каршы көтөрүлүш 1862 жылы чыгарган. Чөйрөндө көтөрүлүштүн жетекчиси болгон. Кыргыз жана орус күчтөр менен Бишкек чебин алуу ишине катышкан. Ошол кезде ошо кыргыздар, түндүк кыргыздар, Бугу урусу Атакеби орустарга, казактарга колуп салып атканда, ошол орустар жакындап калышат, ошо Верныйга, Алматыга. Жана ошол жер кезден көлдүк ушул Атакеби орустардын тарыхы боюнча элчиликти жиберет жана ошо Букаралыгын сурайт, аман калыш үчүн да, кыргыздарды аман калтырыш үчүн. Бул Орусиянын версиясы. Анысы чын калппы, туугандар, өтө татаал суроо. Каттар бар. Каттарда жардам сураганы жазылып жатат. Бирок орустар ушуну Букаралыкка суранышат деп, Букаралыкка алалы деп келгени белгилүү. Жана ошолдон тарап ошо кыргыздар орустар менен достошуп калганы деп эсептелинет да. Ошол замандан баштап ошо Кокон хандыгына каршылык көрсөтүш үчүн ушундай кыргыздар орустарга жакындады жана өзүлөрү карамагына өтүп кетти деген сөздөр тарайт тарыхта. Анысы чынга калппы, дагы изилдеш керек туугандар. Бирок жалпысынан расмий версия ушундай да. Ошентип анан орустардын аскерлери келип туруп жардам бере баштайт жана Шабдан баатыр чыгат. Шабдан баатыр Орусиянын генералы болуп калат да, чүйдө, кеминде.
Байтик Канайлуу ал дагы орустардын генералы болуп калат. 1862 жылы Бишкек чебин орус аскерлеринин кыргыздардын жардамы менен өткөрүлгөн. Кокон хандыгынан басып алышат, алып алышат Бишкек чебин. Кокон хандыгын кубалашат кайра. Кокондор үчүн коркунучтуу душман катары белгиленет. Жана Байтик бир нече жолу ушул кокон аскерлерин, сарбаздарын кырат. Курманжан датка да белгилүү. Курманжан датка 1811-1907 жылы урусу Муңгуш Кокон хандыгынын ошол орун басары жана алайдын бии деп эсептелинет да. Анан Кокон хандыгы биринчи кол салат ушул. Алымбек датка көтөрүлүш чыгарган деп Алымбек даттан башын алып, кармап аны атайын киши өлтүргүчтөр жиберип. Анан ошол алайга да кол салат, бирок алайдан ошол Курманжан датка туруштук берет. Туруштук бергенден кийин кокондор орустарга жеңилип баштагандан кийин тескерисинче элчилерди жиберип, Бухара эмирдин жардамы менен ошол сен бизге датка болуп бер, сен бизге ошол коргоп бер ушул чек арабызды деп кайра өтүнүшөт. Курманжан датка макул болот, ошону менен анан кокон салык системасын жеңилдеткенин ага жеңилдетип беришет, айлыктарга кайра алардын талабы боюнча. Ошентип кайра Курманжан датка Кокон хандыгынындаткасы болуп калат. Исхак Молдо акыркы ошол кыргыздардан, батырлардан ошол Кокон хандыгы ошол Орусиянын соккуларынын астында удурай баштайт, бузула баштайт, алсырай баштайт, жеңиле баштайт. Ошондо Скобелев келип туруп ошо Кокон хандыгын толугу менен талкалайт. Талкалап жатканда орустар толугу менен жеңгенде Кокон хандыгын басып алгандан кийин кайра Кокон хандыгын калыбына келтиребиз деп Полот хан чыгат. Ошол чоң көтөрүлүш болот. Ал көтөрүлүштө Россия империяга каршы көтөрүлүш болот да негизи. 1873-1876 жылы болот, ушул Ташкент тараптан болот. Көтөрүлүш басылып, Полот ханды эми айтып атышат да, бул деген хан деле болгон эмес дейт. Бул деген жөнөкөй адам болчу. Өзүн хан деп жарыялаган, бирок хандыкка эч кандай укугу жок болчу деп айтышат тарыхчылар. Белгисиз, чынбы калппы. Эгерде мындайын караса, кыргыздардын ар бирин кичине тырмаса, терисинин астынан хан чыгат. Ошондой сөз бар. Балким хандын тукумунан болгондур да. Ошо Полот хан кыргыз болгон дейт. Көтөрүлүш аябай кандуу түрдө басылып, Полот хан 1876 жылы дарга асылган орустардын тарабынан. Бул окуя Кокон хандыгынын жоюлушуна алып келген деп эсептелинет. Расмий түрдө Кокон хандык 1876 жылы жок кылынды деп эсептелинет. Анан ошол жалпысынан биринчи ири көтөрүлүш кокондорго каршы кыргыз тарабынан 1821 жылы башталат. Фергана тарабынан 1832 жылы Нарында башталат. 1842-43 жылы Ысык көлдө, 1845 жылы Ош айланасында, 1857-58 жылы Олиятада, 1862 жылы Чүйрөндө, 1873-76 жылдары Түштүк Кыргызстанда. Эмнеге көтөрүлүшөт кыргыздар да? Анткени кокондор салыктар менен аябай кысып салышат. Толук эсепке алсак ушул Кокондун салык саясаты кандай болгон? Алар деген элди биринчи каттап туруп, ар бир боз үй, мал саны, жер аянтына салык салышкан. Төлөм мөөнөтү жыл сайын болгон, бирок ар бир жылдын өзүнчө заманында өзүнчө салык салынган. Салыкты күч менен жыйнаган, карызды аскердик күч менен өндүргөн, мыкачылаган, ушундай сабашкан элди, төпөштөгөн, токмоктогон, кээ учурларда кулактарды кескен, мурдуларды кескен, кээ учурларда кыздарын зордуктап кеткен, ушундай нерселер болгон да, аябай начар өзүн көрсөткөн. Кадимкидей баягы каракчылар катары ушуну өзүн көрсөткөн кокондуктар. Жергиликтүү өкүлдөр ошол манаптар, аксакалдар колдонулганда, аларды баягы сатып алып, аксакалдарды манаптардын жардамы менен, бийлердин жардамы менен жергиликтүү элди аябай кыйнашкан. Башында Кокон хандыгы мындай жөнөкөй келсе, мындай сүйлөшүп, келтирип, биз силерди коргойбуз деп, кийин согуштар күчөп кеткен да, Орус империясы менен салыктар да күчөп кеткен. Ошол салык түндүк зекет деген бар да, ар бир боз үйдөн кой алышат да. Алал зекет деген бар. Ар бир 40 малдын бир башын алат. Жылында бир харадж деген болот. Бул мусулманчылык. Түшүмдүн 1/10 бөлүгү 10% да муну айтканда. Танап
так белгисиз жер салыгы, ушул танап деген салык алган. Зекетти дагы алышкан, соода салыгы. Бул 2,5%, кээ бир учурда 3%, кээ бир учурда 5%, кээ бир учурларда 50%га чейин чыгып кеткен дейт ошол зекеттин пайызы. Ошондо аябай жергиликтүү кыргыздарга жана ошо кокон мамлекетинин ичинде жашаган букаралыгын астындагы азыркы тажик, сарт өзбек деп аталган жөнөкөй өзбектерге өтө начар нерсе болгон. Алар да ушундай буга бактылуу эмес болгон да. Базар салыгы деген болгон. Ар кайсы тапта болгон, ар кайсы ошо орун басар ар кандай салыктарды, базар салыгын ар кандай көлөмдө алган. Туз салыгы болгон, ар бир туз колдонгон үй бүлөдөн, күнүмдүк турмуштан. Мурас салыгы, мурас алганда ошо мурастын бир бөлүгүн алып кетчү. Көчүр салыгы, көчүп конууда ушундай салык алганда, мындай айтканда туристтерден. Той салыгы, үйлөнүүдө кокон аскерлери келип жыйнап кеткен. Көпүрө салыгы, дарыядан ушундай өткөндө салык төлөйсүң. Салмак салыгы, мисалы үчүн соодагер алып баратса, анын товарларын ченешчи кайсы бир бөлүгүн алып калышчы. Албетте салыкты жыйноодо Солтабай деген кокон мындай чоңу салык жыйноочу, Солтабай деп аталчу да. Чабараш жардамчысы болчу. Аялдарды айрым аймактарда эсептөөгө катышкан. Аны манаптар салыктын тактыгын көзөмөлдөгөн. Манаптарды ошо кокон хандыгы кеңири колдонгон да. Кошумча милдеттер гарнизондо азык-түлүк менен камсыздоо болгон, ал салыктан тышкары ошо аскерлерди тамак алып барыш керек болчу да. Анан куралдуу төптөрдү түзүү, жаш балдарыңды черик кан салыгы деп коет ошо. Жаш балдарыңды кокон аскерлерине беришиң керек болчу сарбаздыкка. Ошентип бийлик мисалы үчүн кокон хандыкта хандык өкүл, жергиликтүү манап, үй бүлө боз үй, чеп казына ушинтип кеткен да, системасы чынжыры. Анан албетте чептер салык жыйноодон сырткары аскердик кысымдын да борбору болгон. Ар бир чепте зындан болчу. Салык төлөбөгөндөр анын үй бүлө мүчөлөрүн алып туруп зынданга тыгып салчу жана мыкачылап кыйначы. Салыкты тезирээк барып карыз алсаң да төлөп кой, эмесе сенин үй бүлө мүчөң өлөт деп. Ошондой бийлик орногон болчу да. Бул бийлик эч кимге жаккан эмес. Жаңы эле ошол жуңгарларды жеңип отурганда, жуңгарлардын аркасынан көп кан төгүлөр болгондон кийин, жаңы эле Цин империясына каршылык көрсөтүп мисин кайргандан кийин, жаңы эле ич ара согушуп кыргыздар бири ууруга ууру кол көтөрүп ушундай өзү алсырагандан кийин кокон хандыгы келип жеңил алып алган да кыргыз жергелерин, казак жергелерин. Бирок ушул салыктар элди кууратып салган, элдер баары бир акырындап кокон хандыгына дагы тиш курчутуп башташкан. Жанагы күчкө киргенде кокон хандыгыны талкалай баштаган да кыргыздар. Талкалай баштап, анан орустарды жардамга чакырып, орустар менен кошо талкалап баштап, ушинтип акырында кокон хандыгын жок кылган. Кандай мурастар калган кокон хандыгында кыргыз жергесине? Аскердик административдик тутум, экономикалык көзөмөл системасы калган, салык системасы. Кийин аны ошол Орус империясы кайталай баштайт, колдоно баштайт. Саясий тажрыйба, күрөш тажрыйбасы, салык басымы, каршылык көрсөтүү ушундай тажрыйбасы келет да кыргыздарга. Албетте бул Чохан Валихановдун эмгектеринде кеңири жазылган. Асанхановдун, Чотоновдун кыргыздар тарыхында, Макрынин, Плоских, Сапожников ошолордун да китептеринде жазылган да, кокондон Кыргызстанга чабуулу деген китептеринде. Ошол жерден окусаңар болот. Ошол кокондор ушинтип Ташкентти кууратып отурса, Өзбекстан түштүк жана батыш тарабында ошо маңгыттар, Аштарханиттердин ордуна өзбек династиясы келет. Эмир Шамурат акча сот реформасы жүргүзүп ушундай салыктарды жок кылган. Эмир Хайдар Бухарада оңдогон медреселерди, анын ичинде Чор Минорду курдурган. Эмир Насрулла ошол документтерге өзбек тилиндеги формула кездешет. Абдулла хан Петербургдагы собордук мечитке 450 миң рубль берген, ушундай Абдулла хат орустар менен достошоюн деп. Ушундай нерселер болот. Маңгыт уурусу эмирлик диний саясий борбор катары сакталып, Россия менен дипломатиялык жана вассалдардык байланыштарды түзө баштайт да. Кокон хандыгы жеңилгенден кийин ушу маңгыттар Бухара эмирлиги Орусия менен достошобуз дейт да. 1756 жылы, 1920 жылы. Албетте Орус империясы ошо маңгыттарга, Бухарага, Хивага, Самарканд хандыгына уруксат берип,
талкалабай ошолорду букаралыкка алып, акчасын алып, меймандос абалда калат ошол кездерде. Орусия аябай күчтөнөт. Жаңы пулеметтер чыга баштайт, Максим деген. Замберектер алыска атуучу, линейдик тактика, штык менен болгон мылтыктар, трехлинейкалар чыга баштайт. Ушунун баарын жана ошол аскердик үйрөнүү, машыгуулар орустарды бул жерден чоң лидерликке чыгарат да. Ошондуктан Мавераннахрдын жарымы Кокон хандыгынан тышкары толук орустарга ушуну багынып берет. Анан Ташкент мамлекети түзүлөт 1784-1807 жылы. Көз карансыз бир эпизоду Кокон хандыгы талкалангандан кийин. Юнус Хаджа 1884 жылы Ташкенттин 4 бөлүгүн бирдиктүү бийликке бириктирген. Орусия менен сооданы кеңейткен, өз атына жез монета чегүүнү киргизген, армияны чындаган жана шаарды өз алынча мамлекет катары кармоого аракеттенген. 1808 жылы Ташкент Коконго баш ийип, кайра 1865 жылга чейин Кокон курамында болгон. Анан ошол Кокон курамына өтүп, Ташкент өзүнчө ушундай биринчи мамлекет кылган аракет болуп, кайра Кокон хандыгына болуп, анан Кокон хандыгы талкалангандан кийин Ташкент орустар менен алынып, Түркистандын борбору болуп калат. Себептери ошол Түркистанды басып алыш орустардын себептери. Алар расмий түрдө орустардын документтеринде көп соодага каршы күрөштүк деп, чек аранын коопсуздугун жана соода жолдорун көзөмөлдөө үчүн ушуну келдик деп айтышат Скобелевдер. 1865 жыл генерал Черняев Ташкентти алган. 1867 жылы Түркистан генерал губернаторлугу түзүлгөн. Сырдарья, Самарканд, Фергана. Дал ошол жылдары Скобелев Курманжандатканы жеңип, ушул алайды басып алат. Бухара жана Хива протекторатына түшүп, ички автономияга сакталган. Хива менен Бухара автономдук хандыктар катары Орус империясына киришкен. 1876 жыл Кокон хандыгы жоюлуп калгандан кийин Фергана облусуна кошулуп, Түркистан генерал губернаторлугунун карамагына өтүп кетет. Түштүк Казакстан, Алматы, Чуй өрөөнү, Кемин, Ысык көл, Кызыл Суу району Кытай тарабында. Ошо азыркы Тажикстан территориясы, Мургап, Чергетал, ошо Душанбе аймагы. Ошо азыркы Фергана толугу менен орусиялыктардын империясынын аркасы менен басылып алып, ушул жерде Туркестан деп жалпы аталыш менен катталып калат да. Туркестанское генерал-губернаторство деп туруп, ушул жерге губернаторлор шайланат дагы. Губернаторлор биздин тагдырыбызды чече баштайт, Өзбекстан менен Кыргызстандын. Ошол кезде түштүк Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан бир аймак Туркестан болуп калат да. Ошол кезде орустар ушуну басып алып, саясий бийликти өзүнө тартып алгандан кийин маданий жана диний өзүнчө кыймылдар быша берет да. Жадидизм, агартуучулук кыймыл пайда болот. Магызы мектеп билим берүү, реформалар, агартуу, аялдардын укугу, улуттук искусствону өнүктүрүү болот. Ташкентте Тарраки деген гезитти чыгып баштайт. Негиздөөчүсү Исмаил Обиди. Бехбуди эне тилини окутууга жана Түркистандын тарыхын үйрөнүүгө чакырган. Абдулла Авлони жана Мунаввар Кары жана жаңы усулдарды, мектептерди жана окуу китептерин жайылткан. Жадидистер ушундай цивилизацияланган ислам, инновацияга көңүл бурган ислам, илимий исламды пайда кылышат да. 1906 жылы ушул Тарраки гезити чыккандан кийин аябай көп ушундай тарапташтар болот. Өзбекстандын азыркы калкы жадидиттерге баш ийип баштайт. Жаңы окутуулар башталат. Усул и жадид деген башталат да. Ошондон жадидизм болуп калат. 20-кылдын башы модернизация идеясы, биз деген электричество өткөрөбүз, завод, фабрика курабыз, жаңы куралдарды алып келебиз, армияны түзөбүз, ошол паранжаны чечтиребиз аялдарга. Ушундай биз деген жаңы мусулманчылыкты модернизация кылабыз. Мусулман азыркы Эрдоганга чейинки Түркия, Демирелдин Түркиясы же Ататүрктүн Түркиясы сыяктуу реформаларды жадидиттер баштайт да ошол Өзбекстандын ичинде. Жана ошол колониялык чөйрөдөн жадидиттер элдерди окутуп атып, улуттук аң сезимди ойготушат. Жана интеллектуалдык көпүрө жасашат, элита болушат да. Акыры өзбектөр өзүн эл катары сезе баштайт. Кыргыздар өзүн кыргыз катары сезе баштайт. Казактар өзүн казак катары сезе баштайт. Дал ушул маалда Алаш ордолор, Түркстан автономиясы жана башка ушундай кыймылдар пайда боло баштайт. Анткени булар жадидиттер ушуларды окутат да. Окуулардын эсебинен, илим билимдин эсебинен жергиликтүү элдер өзүн улут катары сезе баштайт да. Биз болсо улут
улут турбайбызбы? Биз деген Түркистан улут экенбиз. Кыргыз, казак, өзбек, өз деген сарт, ушул бүт баары кыпчак, маңгыт, бүт баары биз деген тажиктер ошо биз бир эл турбайбызбы? Түркистан деген улуттун жаратабыз, Түркистан деген нацияны жаратабыз деп баштап ойлоп башташат да. Анан дал ушулда калкты кактоо башталат. Орус империясы келип туруп, алгачкы калкты кактоо 1735-жыл жуңгарлар Ташкентте өткөргөн деп айтылат. 1850-жылы Хорезмде бүткүл элдик каттоо болгон. 1887-1888 жылдары Самарканд уездикте өзбектер калктын 73%-ын түзгөн деп эсептелинет. Анткени сен кимсиң десе, мен өзбектин кишисимин деп айтышат алар. Ошондой адамдар 73% болгон да. 19-жылдын 20-жылдын башында өзбек улутундагы калыптануу процесси модернизацияга күчөйт, жадидиттердин жардамы менен. 1980-жылдары 908-жылы Кудайберген Диванов Хива хандарын чыгуусун тарткан өзбек киносу башталган. Жана албетте ошентип өзбектер өзүн өзү сезе баштайт да. Самарканд уездинде өзбектердин үлүшү ошол 73%. Анан ошентип 3 хандыктын доору аягына кетет, 400 жыл өтөт. Жаңы заманга келет да. Ошентип 5-бөлүктүн аягы келди, туугандар. Уландысы бар 6-бөлүк, акыркы бөлүк революциялар, Совет бийлиги, Өзбек СССР, көз карансыздык жана заманбап Өзбекстан боюнча сөз кылабыз. Ошентип роликтин аягы сиздер менен Искендер Шашеев саясаттануучу жана экономист болду. Биз дагы бизнес пландарды, экономикалык, техникалык негиздемелерди жана финансылык, каржылык модельдерди, рыноктук изилдөөлөрдү, базардык маркетингдик изилдөөлөрдү жасайбыз. Бизге кайрылсаңар болот. Видео астында телефон турат, WhatsApp. Эгерде бизнес план керек болсо бизге сөзсүз жазгыла. Инвесторлорго, банктарга керек болот, эл аралык фонддорго керек болуп калган документтерди ошолор. Анда эмесе пикирлериңерди жазгыла. Кандай таап атасыздар Өзбекстан тарыхы, көрүп атасыздар Өзбекстан Кыргызстан менен өтө тыкыз байланыш тарыхы, өтө мындай такыр мындай жанаша да. Өзбекстан менен Кыргызстан тарыхы бир кездерде бир болуп калган, ала тоо кыргыздардын тарыхы. Бөлө албайсың, ажырата албайсың. Силердин комментарийден күтөм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.